Энергетика тармагындагы тартыштыкты жоюу, тармакты өнүктүрүү, генерацияны көбөйтүү — бул президенттин энергетика тутумуна койгон тапшырмасы. Энергетика тармагында жүргүзүлүп жаткан реформанын негизинде калкты электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу багытында чакан ГЭСтер курулуп, ири ГЭСтер реконструкцияланып, эскирген жабдуулар жаңыланып, жумушчуларга ыңгайлуу шарттар түзүлүүдө. Энергетика министрлигинин 2025 жылга койгон планынын негизинде ири ГЭСтерди реконструкциялоо жана кубаттуулугун көтөрүү боюнча алгылыктуу иштер аткарылууда. Токтогул ГЭСинин 4-чү гидроагрегаты реконструкцияланууда. Станцияны реабилитациялоо долбоору 2015-2026 жылдар аралыгында 3 фаза менен ишке ашууда. Гидроагрегаттар жана гидротехникалык жабдуулар алмаштырылып, башкаруу системалары жаңыланууда. Жыйынтыгында станциянын кубаттуулугу 1200 мегаваттан 1440 мегаваттка чейин жогорулайт. Бул өз кезегинде энергетика тутумунун ишенимдүүлүгүн жогорулатат. Эскерте кетсек, буга чейин ГЭСтин 3 агрегаты реконструкцияланып, кубаттуулугу жогорулаган. Муну менен катар Үчкоргон ГЭСи модернизацияланууда. Анын агрегатынын кубаттуулугу 45-тен 54 мегаваттка жогорулатылды. Күч трансформатору жаңыланды. Азырдагы бир агрегатын алмаштыруу иши жүрүүдө. Ошондой эле 2026 жылы дагы 2 агрегатты бир убакта алмаштыруу каралууда. Камбарата бир ГЭСин куруу бул Кыргызстандын энергетикалык коопсуздугун камсыз кылуучу жана аймактык кызматташтыкты чыңдаган кылым долбоору болуп саналат. ГЭСтин техникалык экономикалык негиздемеси айлана жана социалдык чөйрөгө тийгизүүчү таасирди баалоо документтери эл аралык стандарттарга ылайык бүткөрүлдү. Дүйнөлүк банк бул иштерди ишке ашырууда жалпысынан 18,6 миллион АКШ долларын бөлдү. Ошондой эле Камбарата бир ГЭСинин негизги курулуш иштерине Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан үчүн 1,5 миллиард АКШ долларын каржылоого алдын ала макулдугун берди. Андан сырткары эл аралык каржы институттар долбоорду каржылоого даярдыгын билдиришти. Эскерте кетсек, азыр Бишкек-Ош жолунан Камбарата бир ГЭСинин курулуш тилкесине жеткирүүчү жол аяктап, транспорттук тоннели толук бүткөрүлүп, ички жолдорду бетондоо иштери жүрүүдө. 110 киловольттук аба чубалгысы жана 116 киловольттук көмөк жордон курулуп, текшерүү иштери жүрүп жатат. Нарын дарыясы аркылуу өтүүчү көпүрөнүн курулушу кызуу жүрүүдө. Куруучулар үчүн убактылуу шаарчанын пайдубалдары бүткөрүлүп, имараттын металл конструкциялары орнотулууда. Камбарата 2 ГЭСинде 2-чи гидроагрегатты ишке киргизүү долбоору Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунун колдоосу менен ишке ашууда. Агрегаттын кубаттуулугу 120 мегаватт болуп, өлкөнүн энергетикалык системасынын ишенимдүүлүгүн жана натыйжалуулугун жогорулатат. ГЭСтин 2-чи гидроагрегатынын ишке киргизүүнүн маанилүү бөлүгү болгон лот 2 боюнча жумуштар жигердүү жүрүүдө. Эскерте кетсек, лот 2нин ишке ашырылышы Камбарата 2 ГЭСинин долбоору үчүн стратегиялык мааниге ээ. Ал заманбап бөлүштүрүүчү түзүлүштөрдү жана электр берүү линияларын курууну камсыз кылып, аймактагы электр менен жабдуунун ишмердүүлүгүн жогорулатууга жана электр энергиясын өндүрүүнү көбөйтүүгө мүмкүндүк берет. Мындан тышкары, энергетика министрлиги тарабынан чакан ГЭСтерди курууга өзгөчө көңүл бурулууда. Учурда Кыргызстанда жалпы кубаттуулугу 130,76 мегаватт болгон 39 чакан ГЭС жана Чүй облусунда жайгашкан жалпы кубаттуулугу 1,95 мегаватт болгон күнү электр станциялары иштейт. 2030 жылга чейин жалпы кубаттуулугу 433 мегаватт болгон 49 даана чакан ГЭС ишке киргизилип, болжол менен 1,7 миллиард киловатт-саат электр энергиясын өндүрүү пландаштырылды. Ошон менен бирге күн жана шамал электр станцияларын куруу боюнча жалпы кубаттуулугу 5200 мегаватт болгон долбоорду ишке ашыруу боюнча 11 инвестициялык макулдашуу жактырылган. Муну менен катар Нарын облусунда кубаттуулугу 150 мегаватт болгон күн электр станциясын куруу боюнча аукцион өткөрүлүүдө. Ананда энергетика министрлигине караштуу Чакан ГЭС ишканасы да бир нече кичи ГЭСтерди куруу иштерин активдүү алып барууда. Тагыраак айтканда, Орто Токой, Каракөл, Папан жана башка ГЭСтердин курулушун жүргүзүүдө. Буга чейин да чакан ГЭСтердин көч башында турган Бала Саруу ГЭСин ийгиликтүү ишке киргизди.
күндө Чакан ГЭС Орто Токой ГЭСин куруу иштери 67%га аяктады. Иштер белгиленген графикке ылайык жүргүзүлүүдө. Ушу кезге чейин курулуш объектилерине убактылуу жана туруктуу жолдор курулду. Куруучулар шаарчасы, материал сактоочу кампалар, бетон аралаштыруучу түйүндөр, компенсациялык блоктор жана электр камсыздоо объектилери толук аяктады. Ар бир гидроагрегат үчүн 3 сордургуч түтүктүн конустары монтаждалды. Суу алуу каналдарынын куруу иштери маалына көтөрүү жөндөмдүүлүгү 50-10 тонна болгон курулуш көпүрө краны орнотулду. Узундугу 928 метрди түзгөн деривациялык туннели казылып, анын 123 метри арматураланып, бетондолду. Болжол менен курулуш иштери 2026 жылдын 1-жарымжылдыгында толугу менен аяктайт деп пландалууда. Ал эми Жалал Абад облусундагы Кара Суу дарыясынын боюндагы Каракөл ГЭСинин курулушу бүгүнкү күндө 80%га бүттү. Бүгүнкү күнгө чейин башкы суу алуучу курулуш толугу менен бүткөрүлдү. ГЭСтин имаратынын колонналарын, каналдарынын устундарын, жогорку курулуш металл конструкцияларын жана чатырын монтаждоо иштери аяктады. Алуу каналдарын бетондоо боюнча жана сэндвич панель дубалдарын монтаждоо иштери жүрүүдө. Басым түтүгүн монтаждоо акыркы этабында, калган түтүк барчасы монтаждалууда. Жерди даярдоо жана жер казуу иштери аяктады. Подстанциянын жабдууларын орнотуп, монтаждоо акыркы баскычта. Баардык курулуш монтаждоо иштери инвестициялык келишимдин графигине ылайык жүргүзүлүүдө. Каракөл ГЭСинин курулушу болжол менен быйылкы жылдын аягына белгиленген. Эгемендүүлүк күнүнө карата дагы 4 Чакан ГЭС ишке кирди. Алардын бири Жалал Абад облусунда Аксы ГЭСи, кубаттуулугу 4,75 мегаватт. Чүйдө дагы бир электр станциясы ишке кирди. Ал Ысык Ата 2 ГЭСи, кубаттуулугу 4 мегаватт. Ысык Көл облусунда болсо кубаттуулугу 5,5 мегаватт болгон Боз Учук ГЭСи жана 9 мегаваттык Кой Суу ГЭСи пайдаланууга берилди. Ошондой эле 2025 жылдын аягына чейин дагы 13 Чакан ГЭСти ишке киргизүү пландаштырылууда. Белгилей кетсек, 2021-2024 жылдар аралыгында 19 Чакан ГЭС пайдаланууга берилген. Пайдаланууга берилген ГЭСтердин жалпы кубаттуулугу 71,69 мегаватты түзөт. ГЭСтердин эң көп саны 2024 жылы ишке киргизилди жана дал ушул жылы жалпы кубаттуулуктун эң чоң өсүшү байкалган. Атап айтканда, пайдаланууга берилген Бала Саруу ГЭСинин кубаттуулугу 25 мегаватт болгон. 2024 жылы ишке киргизилген жалпы кубаттуулугун кыйла көбөйткөн. Муну менен катар күн электр станциялары дагы биринин артынан бири курулууда. Азыркы учурда өлкө боюнча жалпы кубаттуулугу 1,95 мегаватты түзгөн 6 станция иштеп жатат. Энергетикалык коопсуздукка карай арышталган кадам, келечекке карай салынган ишенимдүү жол.